Манас атабыздын эме чоң казатты Манас атабызды билели деп ушул Манас атабыздан барып сурадык да. Бул чачылганды кантип чогултуле Манас атабыз, үзүлгөндү кантип бириктирдиле. Анан чоң казатка кандай барып тияктуу багынтыле деп сурадык да. Сурасак көрсөк, биздин атабыз жалгыз эле биз жеңип өтүрүбүз. Биздин атабыз Манас атабыз ушундай кыйын болгон экен. Ошо чоң казатта аттанганда аялда аябай көп элдер болгон экен. Аялда Европанын эли болгон экен, Араб элдери болгон экен, Иран эли болгон экен. Аябай көп элдердин баарын бириктирип барып анан кийин чоң казат менен багынчу жерди багынткан экен. Мына бүгүн биз да ушундай болуп атабыз. Чоң казатка мына сыймык аттанып, баарыбыз чогуу биригип, ошол элдин рызкысын жегендер, коррупционерлер, мына айтып атышат, уурулар менен күрөшөбүз деп, ошол багытка ушундай состав менен биригип, эме элдикин жегендер менен күрөшкөнү баратышат. Бир күркүрөгөн колчоолор менен кубаттап койгойлу кандай дейсиң? Анда сөз, ошо чындыкты бетке айталган. Ошо бетине ишөө, аты жөнү менен айткан. Баарына айткан ушул биздин бир тууганыбыз. Сыймык мырзага сөз берели. Бүгүн туулган күнү да экен. Сыймык сөз сизде. Рахмат. Чоң казат деп кыйкыргыла, сыймык эмес. Бир кишинин ушинтип берипчи, президенттин да крышасын кылдырабыз. Мында чоң казат дегиле, чоң казат. Рахмат, туулган күнүм болуп калыптыр. Урматтуу эл журт, мен баягы кеминден да айттым эле. Бүт партиялардын баары элди 30 жылдан бери уктатышты да, бүт политиктер биз силерди ойготолдуп келдик деп айтканбыз да. Биз силерге жолуңарды салып бере албайбыз. Силерге бирдеме школ куруп беребиз деп, анын баары калп сөз, анын баарын өкмөт жазаш керек. Моякта карапайым эл турат. Чоң казат ачылгандан баштап бизге бир да крутой келген жок. Спонсор болуп, бир дагы министр келген жок. Бир дагы депутат чоң казаттын эшигин аттап ментип келген жок. Ушул карапайым эл турду. Ушул карапайым элге мен кухнядан алып туруп, жүрөктөн айттым, эл тургулачы, мен сазга батып калдык. Уже такыр өлтүрүштү да, булар атасы, баласы, небересине чейин депутат боло беришет экен. Чоң атасы министр, баласы министр, небереси депутат. Булар деген Кыргызстанды полный жанакы жөргөмүч желеге эмедет го, алат го. Ошо Кыргызстанды президенттен баштап каждыйыбызга чейин коррупционный схемадабыз. Каждыйыбыз президенттен баштап жөнөкөй элге чейин мына илеп атасыңар барыңар. Өлчөк 30 000 сом ошерден сатып алып атабыз деп атасыңар, туурабы? Көрдү сатып алып. Эл журт, алданып калган элбиз. Ойгонгула. Не поздно, ойгонгула. Буяка деген жаныбыз кирип кетебиз. Буяка мен бир эле Жумалиев менен кармашкан жокмун. Полный коррупцияга согуш. Полный. Мындай айтат. Чоң казат, это война с коррупцией. Не борьба, а война. Молодец. Ошону билсин балдар. Достор, бүт системаны өлтүрүштү. Ушул депутаттар силерге мыйзам жаратмак беле. Силерге ушулар мыйзам баарын отурасыңар. Ой, тигил жакшы, бул жакшы. 120 депутаттын бир депутаты жок, туурабы? Мен эгерде олигарх партия болсом, 10 миллион, 20 миллион доллар чечип алып силердин камыңарды көрбөйм. Анткени мен 30 миллион долларга түшүп калдым, бирок 700 миллион долларды чыгарып кеттим. Ошону ойлонгула. Бизде адилеттүүлүк президенттен баштап рядовой депутатына чейин жок. Муну деген тетиги эме айтты. Бетине айтты жанакы Алы Туткучев. Барыңар борлосуңар деди. Туура эмеспи? Достор, буяктан мен элдин арасынан эле чыккан боламын.
Мага дагы өтө көп коркутам дегени да бар. Баары бар. Коркпайбыз. Эй, карапайым эл, жөнөкөй эл, силер турсаңар чоң азатка, чоң азат силерге турабыз. Эркекче ыйдап туруп беребиз. Эркекче каканча туруп беребиз. Кандай деген батырларыбыз бар эле, бүт барды өлтүрдүк. Респектей, баямандай. 30-40 батыр өлүп кетти. Кеттиги Батукаевди чыгарып бердик. Эмнеге Батукаев өлгөн жок. Анткени ал баарына акча жүрдү. Бүт акча берип бүт барда сонун чыгып кетти. Молодец экен. Ушунча Батукаев айткан нарсе, Батукаев ушактыр, ушундай бир жерден айткан экен, мен кийин уккам. Вы все псы, я волк деген экен. Вы все псы, я волк деген. Он доказал, что волк. Кетип калды. Biz ит болуп калдык. Респектибизди өлтүрүп, тигин өлтүрүп, муну өлтүрүп. Өзүбүз өлтүргөн эл өзүбүзбүз. Өзүбүз көзүбүз көрө албаган эл бизбиз. Ошон үчүн эч качан ишибиз оңолбойт биздин. Эмнеге Өзбекти жамандайбыз? Өзбектер бүгүн Nike, Adidas деген мондай завод ачты бүгүн. Adidas, Nike деген. А биз болсо отурабыз. Мүшөк тиге албай. Мондай маска тиге албай отурабыз. Баарыңар кредиттесиңер. Баарыңарда жумуш жок. А бул олигархтар 5 машинасы бар, 5 үйү бар. Баарынын Лондондо, баарынын Европада үйү бар. Силерди ойлобойт, бизди ойлобойт. Качканга даяр. Шадиев деп айтып атпаймынбы? Миллиард доллар алып качып кетип атпайбы? Ушуларды шакалда бетин айтыш керек. Америкада жүрөт дейт Шадиевдин артынан. Шадиев байке деп. Ал миллиард доллар бурдап берген киши да. Ушундайлар толтура бизде. Азырда урда отургандар толтура бизде. Элим, жерим. Бул Кыргызга мамлекет жөн эле келип калып, мегемендүүлүк. Ошон баркын билбей отурабыз. Kan canın verip, vaktin verip memleketke жетишчү. Biz ошону жөн эле түшүп калып, ошондон бери эстердик талап кетебиз, бүтпөй койдук. Мына уже бүтөйүндөп калды. Бүт баары бүтөйүндөп калды. Эй, достор, мен силерге деген кредитти 7% кылып берем, анан троллейбусту минтип берем, анан литошка бесплатный берем деген сөз жок биякта. Biz sizlerge деген мыйзамды иштетиш керек. Ал мыйзам кандай мыйзам болуш керек? Ал силердин жүгүңөрдү жеңилдеткен. Тетиги мээси жоктор отурат 5 жыл ошакта депутат болуп отуруп чыгарган мыйзамы онарсыбай. Нарсыбай жөнүндө эмне кереги бар ал мыйзамды? Ту десек 5000 сом дейт. Бул эмне кереги бар? Бул элди кууратпай, элди деген наоборот көтөрүш керек да. Эл журт, мына жазып алдым эле, бирөө жазып берди эле. Эми подкуп укмуш болуп атат, Айылы менен подкуп, 500 миңди койдум, 300 голос бересиңер, анан 1 миллион сом берем, Титиреп түшөт, макул деп баары, турабы? Чоң азатчылар канча жолу Москвадан бир аял президентибиз коррупционер, тигинибиз тигиндей десе, ошонун түнү менен барып ыйратып туруп кечирим сурачты. Тияктан Каракулжадан бирөө ичип алып жүрөсө, аны кармап алып түнү бою кечирим сурачат. Түнү бою. Эмне ошолор кармалбайт, подкуп кылып жүргөндөр? Бети менен турбайбы? 500 миңди берип, 300 миңди берип. Эмне кармалбайт ошолор? Бүт бары. Мен Нургул прокуратурасында ачык эле болчу, азыр бүт бар милиция коюп алып эшикечи. Бир дагы гос органга кире албайсыңар. Бийлик менен элдин ажырамы үзүлдү. Бийлик менен президент. Биякта пандемия болсо Караалтыда фаралашып жүрдү. Эл менен такыр связи жок.
Ай, достор, мен сіздерге Ленин болмайын. Мисалыч, бирок барыңар турсаңар, барыңар ушундай. Келбеле акыл үйрөткөндөр көп экен да. Ол кишиге 90 бала келсе, 100 бала 90 үйрөт айтам, микрофон жабай, жаза. Аттай, азыр могу чоң азат. Манас атабыздын кыймылы, ушу Манасты бизге үйрөткөн киши жок. Манасыңарды койгулаш дейм. Же о эпос эмес, жомок эмес экен. Тарых кылыш керек деп муну айткан мен мунучу. Анан баарын монтаж кылып, анан каргашып изучать этип атып. Бул эмнеге Манас? Эмнечи туулгандан эле Манас эмес да. Бул деген уже эл чогултуп туруп, жортулга чыкканы ошол чоң азат. Манас деген Манас дейсиңерби? Манасты ай деп Манас айтпайт. Манасты деген ошон кыймылын кылат. Манас кылган нерсени кылат. Манас ай деп отурчу эмес. Манас кылганын кылыш керек. Ошондо кыргыз чечкенге чечебиз. Адилеттүүлүк болсо баары жакшы болот. Адилеттүүлүк болбосо конституцияны алтын тамга менен жазып коелу. Эчтеке болбойт. Бүт баары айтылат. Программасы укмуш. Bir dağ punkt olmayı. Bir dağı. Dostlar, hem pandemiyanın bağırız ayttıra mayaktamı, iyilep ayttı boldarı. Emden de gana görgön yok. Özümdün gelinçegim olup kalsam, 5 banitsa var, skoruyu da çabukken, büt çabukken. Öyle tirildi, açık aytkanda, Kuday eli saktadı. Oşul oru Barutska geldi, oşondo bir de çimkirik çok ele. Azır çimkiriktin bağırı gettat, 4-5 partiya menen gettat. Sağa bağla. Namusыңарды өйдө көтөргүлө. Бана көчө таластыктар келиптир, айттым ай. Ушу силер, ошол жактан бери келип атып, өтмөктөн өтүш керек, ийинен өтүш керек. 4-5 машина алып келишиптир. Ayttım, talastıklarga ayttım, Patkalim emес, el emessingер dedim da. Patkalim emessingер. Şunday, birinci revolüsyonda talas kılgan, esingер mi? Ekincisinde talas kılgan. Sığmık da ayttı, aytçı deydi, üçüncüsün kılavuz deydi. Bizge hem az koyup durma deyip atıyoruz, El biri gelçi. Adiletsizlik bolsa görürüz. Hazır el çeçet, el biylik, каждый el biylik. 5 adam çoğulsak buna uşul partiya eldik partiya olgun için varыңар turasыңар turau büröөнүн önüne korup bolgular varыңар bir turgular büröңөр dagы кайтпагыла ушул көпөстөр эч качан тойбойт мен эмнеге экинчи жолу Акаевди шайлап атасың десем айтты да бирөө бул эми тоюп калды да эми иштейт деди да эмне үчүнчү жолу шайлап атасың Акаевди десем бұл әне тақыр тойды дейді, әме істейді дейді. Адам тақыр тойбойды. Қашқырды қашарға кіргізіп қойсаңар, 1000 қой болса, 1000 тең өлтіреді қашқыр. Бірден жеп, қайтарып жүре бермейді. Бұлардың бары қашқырдың насысы қашқырдай, бұларды қычы. Анан бары өсті, емне маға деген көп кішілер чал, кредит жөнді айтпайсың бі? Чегара жөнді айтпайсың бі? Шындай да? Чегара ezeli olmaydı. Çegarada bir 3000 kontrabandist var bizde. Başka kontrabanda ne kanan kuldan başlap büt barına çeyin satılat. Urda algan maşinaya benzin hanım bari bu kontrabanda olmaydı. Antkeni bular özlüyor buzuşkan. Uşundu oturup Batkenden ayrılağız bir günü. Şunday жерден. Kredit жөнді айтты. Emne kılasınlar dedi. Aylanayın elim. Bağırızdı kredit menen uşul bankirler talkaladı da. Hiç yerde çok. Men bir köp memlekette kıdırgan köp mu? Ekonomika jөнүндө köp kitap okudum. Büyük önükön ülkede 5% çeyin beret. Tartip uşunday. Avrupa'da 5% ni beret. Amerika'da -% menen beret. Bizde 24% bank, 38% mikrokreditli organizasyonlar turabı. Uşunun var Nацбанк, karayıp
ким канчадан бул коррупцияда мисалы сиз келсеңиз сиз Альфа банк деп коюп мага канча бересиз дейт. Мынча берем дейт. Мейли анда 24 кылып коеюн. Бар аз берсе мындай эме кылып коет да, ошентип чутасыңарбы, Мунун баары жогорку кеңеш элдин мына баарыңар былтыр 5 жыл муун баарын шайладыңар да. Бирөөнөн да үмүт арткан жок. Кая бүт бар миллионер кылдыңар, бүт. Биз мурдубузда чепкерек чырып калды. Ошол себептен могу мыйзам түрүндө эле банк, Нацбанк кредитный ставканы койбой, жогорку кеңеште 5%ке чейин коюлат, тетиги 7%ке чейин деп мыйзам чыгарып койсо, иштеген иштесин, иштебеген жоголсун. Туурабы? Анын баарын Нацбанк эмес, жогорку кеңеш силердин элге жараша ставкасын коюп бериш керек. Бул жүгүңөрдү жеңилдетиш керек да. Муну чемадан да. Этиги көтөрүп жүрчүбүз. Азыр сүйрөп эле жүрөбүз да. Мурун 20 килограмм көтөрүп жүрчүбүз. Азыр сүйрөсөм 18 килограмм. Көрдүңөрбү? Ушундай жүктү жеңилдетиш керек элге түкүргөн, кыкырган, насыбай жөндө мыйзам чыгарбаш керек. Булардын бирге мээси ушул, ошон үчүн насыбай жөндө мыйзам чыгарылат. 5000 сом деп, кайдан алды 5000 сом? Может, 15 000 сом коюш керек. Туурабы? Бул өкүрүктөр менен баарыбызды талкалаштыбы ошентчи? Андай болбогула, достор. Баарыңар Facebook'ta, YouTube'da отургула. Азыр век новых технологий. Facebook'a кирбейм дебей кирип, ош жерде падилица кылып, каждый адам штаб болгула, каждый адам агитатор болгула, каждый адам наблюдатель болгула. Штаб эмнеге ачылат? Мен мынакка штаб ачам, ал акча таратканы ачат. Мен акча таратпасам силерге эмнеге ачпагыла элем? Туурабы, достор? Каждыйыңар, достор, рахмат келгениңерге. Каждый адам агитатор, каждый адам наблюдатель, каждый адам штаб болгула жүрөгүңөрдө. Ушундай элден чыгып аткандай колдоп алгыла. Анан каякта жүрдүң эле дебей, тетиги жүрүшөт. Мына Бишкектен келатсам, мына токмокмен каждый баннер деле пустой баннер жок, бүт деле экиле партия жарышып эле келатат. Анын баары пандемияда 640 миллиондон кытып калган акчаларды азыр чыгарып атат. Пандемияда 647 миллиондон отчетун бериш керек. Президент элдин астында кечирим сураш керек. 1,5 миң кишини өлтүрүп алдым деп. Президенттин кечирим сураган малы келди бириксек. Президент элден кечирим сураш керек. 1,5 миллион, 1,5 миң адамды өлтүрүп алдым. Экономиканын нөлгө эмес, минусқа түшүрдүм деп. Анан бизди чоң казакчыларды кечирим суратпай. Бизде деген полностью криминальный коррупционный ошолор башкарат бизди. Бүт бар, ошон үчүн эл ары бер жакты сүйлөбөй, тигилтпей, нитпей, жүрөктөн жардам бергилечи. Биз аягына чейин согушка чыгабыз. Коррупцияга каршы согушка чыгабыз. Борьба против коррупции. Уже борьба эчтеке болбойт. Азыр ОБХСС да бар, финполиция да бар, генпрокурор. Кого только нету. Коррупция көбөйгөндөн кетип баратат. Бул эмне деген өкмөт? Элин багалбаган, бүт баарын тетиктеген бул эмне деген өкмөт? Муякта топта 58 гектарды бир эле Кытай сатып алыптыр. Канча гектарың бар дейм, 150 гектарың бар дейт. Бир үйгө үйлөнүп алыптыр кыргыз кызга эле. Эмне болобуз? Могу жердин баарынан ажырап, кыйын элбиз, данышман элбиз, байыркы элбиз. Манасты бизде ешким айтпайт. Анан тигини минуттан кара жогон бир элбайт деп жүрөбүзбү? Сурасаң анан данышман элбиз, байыркы элбиз. Көрбөйсүңөр байыркы элген Тургуламанбет чоң казакка. Ошондо барабыз.
Ошондо мына биз эчтеке акчада кеткен жок. Могу желектин баарын бир эжекем эле жасап келип берди, Райхан эжекем эле. Тигини бул, муну бул автобусту бирөө айдап келди, бесплатно апарып келем дейт. Бүгүн Токмокко чыгып атабыз десек, бир сүйүнчүгө барайын, 5 бусик келипти. Токмокко баратырсыңар дейт. Токмокко баратырсаң, менден жөн эле дейт. Садыркасын өзүм укам, силерге жардам дейт. Карагылачы. Мына бизге келгенден 5 миллион сом чогултканда бир 70-80 өткөн киши экен. Чал экен. 70 сом көтөрүп келди. Пенсия алдым дейт. 70 сом ишти экен, ишин сага берейин дейт. Албай койгонго болбойт дейм, алдык. Достор, каждыйыңар эр жүрөксүңөр, каждыйыңар эр жүрөксүңөр. Мына айтып чыктыктыр. Жумалиев айта коем деп балага калдым. Ошондо президент адилеттүүлүк кылган жок, көрүп туруп. Кайра мени следствиядан следствияга, соттон сотко, анан 10 000 сом деп мен эми кечирим сураш керек экен. Соттун чечими боюнча мен Жумалиевден кечирим сураш керек экен. Сурайбызбы? Урматтуу элим, мына журт баарыбыз бир кыргызбыз. Мына Юлдаш абам мынакта 27 январда келген кечинде сыймык. Мен Токмоктон чыгып аттам, Ковалев. Сүйлөшкөнчү деп. Мага келип айткан сөзү, биз уйгурбуз дейт. Биз Хорезм деген мамлекеттен айрылган элбиз дейт. Мамлекетибиз бар болчу. Айрылып калган элбиз дейт. Биз хоть манты жасаганды билебиз дейт мындай. Митип кетебиз дейт. Силер сразу гастарбайтер кылып атпайсыңарбы дейт. Биз хоть кафе жасап, манты лайпан жасап да жашайбыз дейт. Биз эмне кылып жашайбыз? Кара жолго билет жашайбызбы? Урматтуу эл журт, силер чоң азатты колдогула, биз силерди колдойбуз. Мындай алпалар, ушундай, бизде эркектер мына көбөйүп кетет. Аялдар силер активный болгулачы. Сөзүн кыскасын айтайынчы ушу. Аялдар кыйын экен. Мага офиске аялдарда кеттик сыймык сыймык дегенчи. Эркектер көп экен. Эркектердин айтканын айтайын. Ал райондун проекти, ал президенттин проекти деп коюп отурушат экен. Аялдар чын жүрөгү менен эметип кабыл алат да. Мына баласы менен келип турат, карагылачы. Мына отуруп коюңузчу, отуруп коюңуз. Мына баласы менен, эл журт, биз силерге эч нерсе обещать ете албайбыз. Но Кудай буюрса, парламентке киребиз деп үмүт кылабыз чоң. Эң аякы болуп коюптур бизде, эң аякы. Биринчи биримдик экен сразу эле. Ошол аяктан да утат экен да. Аяктан да биринчи экен. Биз эң аяк экен, против всех менен үстү экен. Анан миндет, против всех деп, против всех шайлайбыз дегендерчи, ошолор бийликтин проектиси биринчи айтып коеюн. Против всех утпайт, бир 150 000 киши салат, ал утпайт, ошо büyük кетти, андан көрө келбейли болгон жакшылардын против всехке. Сөрөмө иштебейт, алар иштетпейт. Андан көрө против всех деп böyle бир строчка өйдө кылып туруп эле чоң азат деп салгыла. Мен политик эмесмин. Мен мисал банкым жок. Мисалы туурабы? Менин супермаркетим жок. Мен рестораным жок. Силерди бир жака чакыргандай. Ушундай карапайымдар ушундай чогулат. Ушундай талаадан эле чогулат. Талаада калдык. Канча талаада калып, эми келип отурушат, 4 ай мосттун астында жашашты. Энди эл журт 4 ай, 3 ай талаада жашашты билесиңерби? Жай болуп калды дагы. Ошон үчүн эл журт, биз ит эмеспиз, кой эмеспиз, мал эмеспиз. Биз адамбыз, кыргызбыз. Биз деген улуу каганат болгонбуз. Германия Мюнхен биле уткан бир жерден исторический музейине кирип карап жүрсөң,
Великий Кыргызский Каганат деп жазылып туруптур. 9 вектеги кайсы век дейт. Карта бар экен. Великий Кыргызский Каганат. Сибирден Ташкентке чейин. Азыр эмне калтырдык? Эчтеке калтырган жокпуз. Завод фабрикаларыңарды мына ыйлап отурат жаш балдарыңарды. Жаш балдарыңарды ыйлатпагылачы. Эл бир болгула, бир туруп тургула. Азыр Facebook бар. Азыр деген КТР уже көрбөйсүңөр да, туурабы? Туурабы? КТР, НТС жок мен. Ошон үчүн сиздерге айтабыз. Каждыйыңар ушуну WhatsApp'тан жөнөткүлө. Телепост кылгыла, группаларга. Силер каждыйыңар агитатор болуп бергиле бизге. Каждыйыңар. Каждый агитатор, каждыйыңар күтпегиле. Милицияларда кандай болду? Кой. Ал Азербайжанга барсам, ППСник $3000 алат экен. ППСник $3000. Старший. Эң өлдү дегени, көчөлөгөн деген $1,500 алат экен. Турцияны карасаңар жөнөкөй мугалим $1000 алат экен. Өзбекстанда жөнөкөй биринчи класста берген мугалим $500 алат. Ал конечно окутат. Конечно $500 берсең окутат ал. Давай, Асан Мүслим. Муабыда окутат да. Кызыгат да. А бизге эмне? Мугалимине да баары керектүү школ. Ояктан ушул 30 жылдан бери бизге эң чоң күнөөкөрлөр керектүү школдор. Бүт тиктик председательдер керектүү школдор болуп келген. Мугалимге айтат, мугалим силерге айтат, силер тиге. Могу керектүү школдор бүт коррупцияны ушу керектүү школдор. Ушмот келди да айлантып каруселдей керектүү школдор күнөөлө ушуга. Лично ушулар. Мугалимдер да эмес, мугалимге айтып, мугалим силерге айтып, тиге айтып атып. Токтоткула, мал эмеспиз. Айланайын элим. Укмуш жашап койсок болот. Адилеттүү жашасак болот. Барчылыкта Венесуэла деген эмар деген тетяктачы. Государстволар Южная Америка, Латинская Америкада $1 триллион тонна нефти бар. Бирок эң жакын мамлекет Венесуэла, эң жакын мамлекет. Анча запас Россияда да жок, эч жерде жок. Венесуэла деген. Ошондо мамлекетинде жылына 33.000 киши ат сүйлөткен группировкалар менен. Жылына. Бүт талап тономой, бүт зубной паста, шампуни жок. 1 триллион тонна нефти бар. Кувейтти карагылачы, Кувейтти. Кичинекей эле нефти менен эмне кылып койду? Каждый ВВП $120,000 экен ай. Бул эмне деген нерсе? Биздики бүт. Биздин ырыс-кырысты фокустер урдалашты. Ушул жерде Кыргызга жеткен байлык баарыбызга бар эле. Аягында ырыскы жок ушул жерде. Россия, Америкада тетип кетишти. Канча мигрантчылар Сыйынбайге биздер менен биздер. Азыр элдик партиялар бар. Энди баары жаман эмес партиянын баары. Бир экөө бар дагы. Карагыла барын. Мо эл биригелип карапайымдар бир чумал келди. Ушинтип акындарыбыз ырдап жүрүп кетти, Журналисттерибиз ырдап жүрүп, айтып жүрүп чөп кетишти. Чөктүрүштү. Ошол себептен айланайын элдер, силерге рахмат келгениңерге. Эми рахмат көптөр айттым. Мен ыраазымын силерге. Чоң Азат баарыбыздыкы. Чоң Азат меники эмес. Мага Кочкордон 2 киши келиптир. Мен Чоң Азатыма аттандым дейт. Мен ушуну күтүп жүргөм дейт. Бир Манастын ураны дагы чыгыш керек эле дейт. Ал уран Чоң Азат. Чоң Азатка аттандыкпы? Чоң Азат. Мен бир нерсе айтып коеюн. Биз биринчи жол кандидат болуп атабыз.
kandidат deputat öçe. Emin biz politik emesmiz. Yerde tuğra mesule olağız, yerde tuğra süle olağız. Bırak hiç kimde Aydışa kimden degen oy çok. Kalıstıkta aytı atıp büyük oligarklara jaman gördüm. Büyük köpöstörgö bırak oldum. Oşol sebepten ушундай тургулар карагылач. Facebook'tan aytып koydum эле канча иш чогулду. Kudayım buyursa bir dursak cengiş bizde olur. Cengiş bizde olur Kuday buyursa. Toplokluktan serve birilerine saytayım. Kudayım buyursa korrupsiyonelerde toploktayız. Toploktayız korrupsiyonelerde. Hurmatlı elim, başta büyük götürürler. Ben de Jonakoy değilim. Ben kalite yemez. Ben onunla çıktık kancağıma bastım. Baylap durup. Sahip durup. Korrupsiyonu! 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 Buna eriz. Korrupsiyon topmaktoydu lan. Ayaktan bağırınar. Bir üstüne tuttursalar. Kuday buyursanızdır. Facebook var. Aytıp duralım sen. Bağırın. Ayt. Var. Gözümde taşak senin.